Башка чет өлкөлөрдүн эл аралык институттардын Кыргыз Республикасынын ички ишине кийлигишип жатканына байланыштуу мониторинг борборунун кайрылуусу. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы демократиялык уюмдарды өнүктүрүү, адам укугун коргоо, сөз эркиндигин камсыз кылуу, бейөкмөт уюмдарды колдоо багытында көп аракеттерди көрүп келе жатканы бизге маалым. Биз бул институттун ишмердүүлүгүнө сыйлоо менен мамиле кылабыз. Бирок азыр сиздерге бир маселе боюнча кайрылууга мажбур болдук. Жакында USAID-тин колдоосунун аркасы менен Center for Insights in Survey Research эл аралык республикалык институттун көрсөтмөсү боюнча CR Research and Consulting компаниясынын изилдөөсү чыгып, андалар парламенттик шайлоонун алдында Кыргыз Республикасынын ички ишине кийлигишип, коомдук пикирди өзгөртүүгө аракет кылып жатканы ачык көрүнүп турат. Ошондой эле изилдөөнү алар Общее дело деген коомдук фонд аркылуу заказ бердирип жарыялап, шайлоонун алдында Кыргызстандын ички ишине ого бетер кийлигишип жатканы өкүнүчтүү. Массалык маалымат каражаттарына чыккан ар кандай маалыматтарга, макалаларга, түрдүү изилдөөлөргө элибиз ишенип, анан ошого жараша жыйынтык чыгарышат. Айрыкча шайлоонун алдында элибиздин саясий активдүүлүгү ого бетер күчөп, массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтар катуу талкууланып, алар тууралуу коомдук пикир чагылгандай тездик менен түзүлүп турган мезгил. Азыр элибизди оору каптап, саясий жана экономикалык абал оор болуп турган чакта абалды курчутуп жибербөө үчүн мындай коомдук сурамжылоолорду уюштуруу маселесинде өтө кылдат жана айрым мамиле кылуу зарыл. Шайлоонун жүрүшүндө алар чыгарган ушул коомдук сурамжылоолорду саясий партиялар түрдүү максаттарга пайдаланып, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына жана максаттарына жетүү үчүн бүткүл аракеттерин көрүшөрү күтүлүүдө. Алар коомдук пикирди өздөрүнө буруу үчүн бардык методдорду жана маалыматтарды пайдаланары турган иш. Ансыз деле өлкөдөгү саясий абал курчуп турганда аталган уюмдардын бир жактуу үстүртөдөн болгон изилдөөсү кайнап турган отко май куйгандай эле түр жаратууда. Жарандардын жеке өзү менен бетме-бет жолукпастан аларды телефондун сурамжылоо аркылуу жыйынтык чыгаруу илимий же башка терең изилдөөлөрдүн категориясына кирбейт жана чындыгына чоң күмөн туудурат. Буга бир далил катары бул изилдөөдө коомчулук жана шайлоочулар тарабынан көп колдоо таппаган, элдин арасына көп кадыр-баркка ээ эмес партиялар биринчи орундарга жылдырылып, тескерисинче элдин ишенимине татыган, элдин калың катмарынын колдоосуна ээ партиялар арткы орунга жылдырылыптыр. Муну кандай деп түшүнсө болот? Ал эми сурамжылоодо алдыңкы орунга койгон Ата журт партиясы талашка түшүп шайлоого катышкан жок. Ак жол партиясы 10 жыл мурун эле унутулуп калган. Ошондуктан жогоруда аталган сурамжылоолор чындыкка жана реалдуулукка түк дал келбей, шайлоочулардын башын айлантуунун гана амалы болуп жатат. Чет элдик партиялардын, түрдүү компаниялардын, эл аралык уюмдардын көрсөтмөсүнүн жана каржылоосунун негизинде шайлоолордун алдында сурамжылоо жүргүзүүсү алардын көз каранды эмес, эгемен мамлекеттин ички саясий ишине кийлигишүү катары карап, коомдук пикирди башка жакка бурууга карата жасалган аракет деп бааласак болот. Аталган институт тарабынан Кыргыз Республикасынын президентин жана депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамынын 40-беренесин одону бузуу катталууда. Кыскартып айтканда, чет өлкөлөр, эл аралык уюмдар, юридикалык жактар тарабынан шайлоо ишин каржылоого жол берилбей тургандыгы айтылат. Алар шектүү изилдөөлөрдү каржылап бир жактуу, такталбаган, чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып, элдин шайлоо алдындагы элдин көз карашын буруу аракеттерин көрүп жатышат. Бул кандайдыр бир деңгээлде улуттук коопсуздукка да өзүнүн тескери таасирин тийгизиши толук мүмкүн. Бул сурамжыланган адамдардын пикирин бүткүл өлкөнүн пикири деп эсептөөгө болбойт. Биз эл аралык уюмдарды жана башка чет өлкөлөрдү мамлекеттин ички ишине кийлигишпей, өздөрү каалаган коомдук пикирди түзүш үчүн Кыргызстандын жарандарын өз кызыкчылыктарына пайдаланбоосуна чакырабыз. Белгилеп кетүүчү жагдай, мындай изилдөөлөрдү өлкөнүн азыркы иштеп жаткан мыйзамдары менен жүргүзсө болот. Ал эми бул ишке чет элдик каржылоонун колдонуу, өлкөнүн мыйзамдарын одоно бузуу болуп саналат. Сиздерге кайрылып, өлкөдөгү азыркы оор саясий абалды эске алып, бул изилдөөнү жокко чыгарып, кайрадан кайтарып алышыңарды суранабыз. Парламенттик шайлоодогу мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун.